Депутат Сагындык Келдибаев Өзгөн районундагы Касымалы Рыспаев атындагы орто мектебинен кабар алды. Дароо эле имараттын абалы менен таанышып, окуучулар менен жакындан баарлашты. Соккун койтасыңарбы? Жакшы окугула. Мектепте 900-гө жакын окуучуга 45 мугалим сабак берет. Мугалимдер эл өкүлү менен жолугушууда. Мектеп жаңыдан курулуп, жаңы имаратта иштеп жатышкандыгын айтып, мамлекетке ыраазы болушту. Бирок имарат жаңы болгону менен айлык маянанын аздыгы агартуу тармагын өкүндүрөт. Мен ошол мугалимге эң кеми 10 000 айлык кылып койсо, мына иштесе. Мен 40 жыл иштеп ошончо алам. 10 жылга жетпеген мугалимдер 4-5 000 айлык алат. 11 000 сом кармаса 3 000 көтөрүп барат дейди. Онун да бир бала болсо 2 000 сом менен көтөрүп барат. Анан келиндер урушат да. Сен эмне кылып жүрөсүң деп. Мындайда ставка канча саат? Ставка 14 саат. 14 саат канча сом төлөйт? 14 саатка 5 000 сом берет, 5 000 сом берет. Мен ошо 40 жылдык стаж менен. Биз керек деп турабыз, бирок ошого карабастан Эл өкүлү бул көйгөй республика боюнча чечилбей келе жаткан маселе экендигин айтып, президент мугалимдердин айлыгын жогорулатуу боюнча тапшырма бергендигин эскертти. Буюрса үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына чейин маяна көтөрүлүшү мүмкүн. Сиздердин көтөргөн маселеңиздер эң туура. Биз биринчиден сиздердин айлыгыңыздарды көтөрүшүбүз керек, пенсияны көтөрүш керек. Бардык нерсе бул Кыргызстан боюнча көйгөй, бул келип эле финанс нерсеге такалып атат. Кудай буюрса бул маселелерде каралып атат. Президентибиз өзү да жакында айтып кетти. Биз көтөрөбүз деди. Азыр кудай буюрса сентябрдан жаңы окуу жылынан баштап айлыктар көтөрүлөт. Миграцияга кеткен ата-энелерге кандайдыр бир жоопкерчилик болсо. Ошондой эле мигранттардын балдары да чоң ата чоң энесине калып, тарбия жетишсиз болуп, алар өз билемдик менен жаман кылык жоруктарды жасап жатышат дейт тарбиячылар. Мындан улам ата-энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн кандайдыр бир чара көрүлүүсү керек дешет. Жүктөлсө, себеби чоң ата чоң энелерди калып атат дагы биз кыйналып атабыз. Албетте алардын жашоо шарты жакшы, акча кеңири, анан урушпайт, чоң ата чоң энеси кусаланат, сагынат деп туруп, баягы тарбияны жаман берет деп ойбойбуз. Бирок бала эгоист болуп калып атат, ошон үчүн анан биз кыйналып атабыз деп мындай болгондо эле баягы баласы миграция болуп чыгып калат. Бул эми бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбыздын тагдыры ушундай болуп атат да. Ушундай бир баскычтап басып өтүп атабыз. Кудай буюрса биз бул жолдон да басып өтөбүз. Бирок ошого карабастан биз колубуздан келген жардамды кылганга аракет кылып атабыз. сиздерди балдар жакшы окутуңуздар. Эл өкүлү өзү менен компьютерди ала келип, мектеп жамаатына тапшырды. Андан соң номер 2 Исмаил Бектемиров атындагы орто мектепке барды. Депутат алгач окуучулар менен жолугуп, көйгөйлөрүн укту. Сиздердин ишиңер ошол эле, окушуңар керек. Жакшы окуп келечекте Кыргызстанга эң аты чыккан алдыңкы окуучулардан болгула. Математика китеби боюнча китептер келелик. Кыргыз тил, кыргыз адабият, информатика китептери келелик. Мугалимдер китеп жетишсиз, айрым предметтер боюнча 2 чейрек китеби жок эле сабак өтүлгөндүгүн айтып, бул көйгөйдү чечүүгө эл өкүлүнөн жардам сурашты. Себеби биз стандарттык немеге өткөнүбүздө, окуу план өткөнүбүздө бизде китеп жеткен жок. Эң мына азыркы күндө дагы математика менен кыргыз тили 5-алты класска бирок жанагы неме менен окутат. Анда азыр эмне кылып анда кандай окутат анда азыр? Уже жакындап түт го окуу жылы. Биз немеден алып окутабыз. Интернеттен алып туруп ошону аркылуу. Таласта, Нарында, ушу боюнча азыр аябай суроо мындай озбой турат да. Келдибаев бүгүнкү айтылган көйгөйлөрдүн баары чечилүүчү маселе экендигин айтып, сөзсүз түрдө өкмөткө, министрликке жеткире тургандыгын убадалады. Ош шаарында эртеге бизде выездный комитеттин жыйыны болот. Ошого чейин мен алдын ала жыйынга чейин мектептерди кыдырып, көйгөйлөрүн билип кетейин деген ойдо азыр кыдырып атам. Баардын көтөргөн көйгөйлөрү айлык боюнча болуп атат, пенсия боюнча болуп атат. Бул көйгөйлөр Кыргызстан боюнча бар да. Кудай буюрса бул маселелер дагы чечилет. Президентибиз айтып кетти. Быйылкы жылдын сентябрдан баштап мугалимдердин айлыгын да көтөрөбүз деп, мына азыр врачтардын айлыгы көтөрүлдү. Кудай буюрса мугалимдердин айлыгы да көтөрүлөт. Өзгөн району өткөн жылы республикалык тестирлөөдөн эң төмөн баалган. Мындан улам учурда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аракеттери жүрүүдө. Бардык мектептин директорлорун чогултуп, тиешелүү завучтарды, тиешелүү мугалимдерди чогултуп барган жерде айтып атабыз. Ушу
биринчи билим сапатын жогорулатыш боюнча калган иштерди мамлекет жасап берет. Мына быйылкы жылда мына 4-5 мектеп ачылды, жаңы мектеп. Бардыгы мындай бир заманбап, бардыгы ичинде таза суусу менен, туалети менен дегендей, спорт залдары менен сонун мектептер бүттү. Эми биз ушу талапты коюп атабыз, только ушундай билимдүү балдарды тарбиялаш боюнча бардык мектептин директорлору менен, билим берүү тармагы менен, соц тармагы менен ошондой иштешип атабыз бүгүнкү күндө. Өзгөн району боюнча жалпы 104 мектеп бар. 2018 жылы 5 мектеп жаңыдан пайдаланууга берилген. Дагы 7 мектептин курулушу жүрүп жатат. Бирок көйгөйлөрдө жок эмес. 16 мектепке өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп чечим чыгарган. Ал мектептердин имаратын жаңылоо үчүн учурда документ даярдалып жатат дейт Өзгөн районунун акими. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.